кайнененин өзүнүн чындап эле кайненелик ордуна келген учурдагы бир так туура бир принципиалдуу чектер барбы ошол жөнүндө эмнени айтат элеңиз Жанар айым? Бул жерде эми так принципиалдуу мага кайнене ушундай болуш керек же болбосо келин ушундай болуш керек деген нерсе жок. Бул мындайча жалпы эрежелерге гана таянып, анткени эми бул жерде ал кайнененин мүнөзүнө дагы байланыштуу, келиндин мүнөзүнө байланыштуу болот. Мисалы, кээ бир кайненелер шарт сүйлөп, ачык нерсени жакшы көрөт. Кээ бир кайненелер такыр эле сүйлөбөй түнт болгон кайненелер бар да. Эми бул жерде ошого жараша мамиле кылыш керек деп айтат элем да. Анан бул жерде ачык сүйлөй албаган кайненени сен ачык эле момундай болушуң керек деп дагы аны ача албайбыз да. Бирок баягы эң негизги принциптерди түшүнүп, мисалы, келин менен баланын жашоосуна кийлигишпеш керек экен, алар ич ара чечиш керек экен. Мен өзүмдөн эмне аларга тоскоолдук болгондун ордуна жардамчы болуу. Мисалы, эмнеге ал кээ бир учурларда болот, эми баягы балдар үйлөнгөндөн кийин достор менен жүрүп калган учурлар болот. Ошол учурда мисалы келин жаңы келгенде кыжаалат болуп, каякта жүрөт деп чалып, мисалы өзүнчө ар түрдүү ойлорго чөмүлүшү мүмкүн. Ошол учурда кайненеси ай бардыгы жакшы, мындай боло берет. Мисалы, мен деле жаш кезде ушинтип таштап коюп, мисалы, достор менен жүрүп калган учур. Бул нормалдуу эле нерсе. Көрүнүш. Буга сен өтө эле көңүлүңдү буруп неме кылып, андан көрөкчү өзүңдү кара, китеп оку, кел отуралы, баарлашалы деп мисалы кеңешин берип, ушунчалык мындай көңүл бурушу керек да. Анан эмне эле кабагыңды бүркөп атасың сен? Эмне болду? Бирөө өлдү, же болбосо андай болду, мындай болду дей турган болсо, ал өзүнүн жан дүйнөсү жабыркап жаткан келин эмне боло баштайт? Кыйнала баштайт, чүнчүй баштайт. Богоштер жабылып калат. Мен байкап келген маселелердин дагы бири буга дагы кошумча дагы Жанар айым, өктүм кыныжы сизге. Кээ бир кайненелер бар өзүнүн келининдеги болгон кемчиликтерди кошуналарга барып айта баштайт да. Эң жаман көрүнүштү алтырым ушул. Ушул тегеректе эч качан кайненелер үйдөгү болгон кырдаалды, маселелерди сыртка чыгарбаш керек, ичинде калыш керек. Өздөрү эле ошол аба ырайын оңдоп, күндү жаркыратып чыгарып, булуттарды жылдырып койсо болот да. Анан булутту алып келип жамгырды жаандырып коюш да кайнененин колунда, аялдын колунда да. Ошондуктан эч качан сыртка чыгарбаш керек. Кыздар да, келиндер, күйөөлөрүңөр жөнүндө эч качан бир жактарга эч нерсени айтпашыңар керек. Бардыгы ошо үй бүлөдө эле чечиле турган маселе да. Айбай орустарда сөз бар го, үйдүн ичиндеги таштандыны көчөгө таштабайт деген. Ал деген сөз ошо үйдүн ичинде бир чыкпай койбойт да. Жанар айым жаңы айтты, идиш кагышпай койбойт. Баягы жумушта бир кайсы бир көйгөй болбой койбойт. Бирөө ач келип калат бир күн, анан бирөө бир күн маанай жок келип калат. Анан ортодо бир аз эле чыккан бир келишпестиктен анан дайыма эле ушинте берет деген сөз кээде ушул кайненеден чыкса, кээде келиндерден да чыгып калат да. Кээ бир кайнелер келиндерге мынтсе да жакшы болот да. Азыр күйөөң келет, жакшылап тосуп алгын, келдиңизби иштен деп тосуп алып, тамактарыңды даярда деп ошондой бир багытты берип койсо да, азыр көп балдар айтат да, сиз айткандан кийин келдиңизби дегенди күтсөм, тияктарда эле басып жүрөт, балдар менен айкырып эле, бирдемелерди кылып эле, келдиңизби деген адам жок, ошону күтүп калдым дейт да. Демек, ошону да билбесе, кайнелер акырын бир айтып коюш керек да, келе жатат, кели жакындап калды, сен келдиңизби деп тосуп ал, анан тамагын даярда. Эркекке жол ашказан аркылуу да качар курсагы тойгондон кийин акырын көйгөйлөрүңдү айта бересиң же маселени ортодо чече бересиң. Кайнене ушул жерде аябай сонун бир багытты берип, керек болсо ушу бала менен апа дагы жакшы сүйлөш керек үйлөнөр алдында. Көбүнчө эмне үчүн карама каршылык пайда болот? Ай ана паланчаны эле коштанын кызын кырачы, ошону эле алсаң жакшы болот эле десе, баласы башка региондон алып калды. Анан болду. Немеге чыкты. Баягыда карама каршылык пайда болду. Көрөм ошол жактан алып келген кызыңды дейт дагы. Ошонон эле жек көрүп баягы келин аттап кирер менен көрөм ал. Тигилери алса болот эле мону. Жаныңызда эле турат жакындысыз. Деп ошонон башталат да. Баласынын тандоосуна макул болуш керек апалар. Анан бала да апа, моундай кыз, диндар кыз, жакшы пайгамбарыбыз айткан мындай деген. Сизге жагат болуш керек деп туруп сүйлөшүп, анан ал апа дагы баламдын тандоосун мен жактырам. Мен калп эле болсо деле балам жакшы кызды тандады деп ишенем мен. Ата энени сыйлай турган, кайын журтту аябай бир урматтай турган,
жакшы кызмат кыла турган кызды тандады деп ойлойм мен алтыным деп туруп ушундай бир мотивацияны берип койсо коку мен эми ушинтишим керек экен деп калышы мүмкүн, эч нерсени билбей келген кыздар дагычы карагылачы. Карабайсызбы, бул жерде көйгөй, эгерде биз чындап эле ар бир көйгөйгө токтолчу болсок, бул жерде көптөгөн көйгөйлөр бар экен. Ал көйгөйлөрдүн алдын алуунун бир эле аргасы бул окуу экендигин биз мына жогору жакта айтып өттүк. Биздин бүгүнкү берүүбүз бул келин менен көйгөйдүн ортосу, келин менен кайненин ортосундагы көйгөйдү көтөрүп коюу эмес, тескерисинче алдын алуу менен кыргыздын үй бүлөсүнүн бекем сакталып калышын биз максат кылабыз. Андыктан бүгүнкү күндөгү көрсөткүчтөргө таянсак, кыргыздын бир жылдын ичиндеги орто эсеп менен 40-45 миң үй бүлө курулса, анын 3-чү ар бир же 4-чү үй бүлө эмне болуп атат? Урап атат да. Бул эмне дегенде мына ушул уралып аткан, талкаланып аткан үй бүлөлөрдөгү болгон негизги себептердин бири катары келин менен кайненин ортосундагы мамиле экендигин биз байкап келебиз. Ошондуктан бүгүнкү күндөгү биздин берүүбүзгө өзүнүн тажрыйбасы менен дагы, өзүнүн билими менен дагы, өзүнүн алтындай болгон кеп кеңеши менен дагы бөлүшкөнү келген Өктөм Ханыжа Абдывалиева эжебизге мен терең ыраазычылык билдиргим келет. Ошол эле учурда өзүнүн 20 жылдык кайнененин кызматында жүргөн, ошол эле учурда адамдарга инсандык өнүгүү боюнча машыктыруучу болуп эмгектенип келген. Ошол эле учурда бизнес тренер, бизнес леди деп коебуз. Ошондуктан Жанар айым, сиздин да чакырыкка жооп берип келгениңизге мен ыраазычылык билдиргим келет. Мен ойлойм, кийинки берүүлөрдө дагы урматтуу биздин катталуучулар, сиздер үчүн болгон пайдалуу кеңештерди сиздерге берүүгө биз даярбыз. Андыктан сиздер менен кийинки берүүлөрдө жолугушканга чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.